Кадам Умаралиева экинчи топтогу майып. Өкмөт тарабынан алган акчасы 3 миң жаран жетет. Жашаган үйүнө жаратылыш газын улатуу үчүн тапкан акчасы жетишпейт экен. Şu kuhnyаны жанагача алып баргы чейин бир 10 метр труба кетет экен. Şu трубаларды алышка мында азыр эч немем жок, мүмкүнлүгүм жок. Şunu ала албай атам. Шуга мага бир сураныч жардам берип койсо, şu өкмөт таманданбы неме кылып, алдын газ бар эле. Газдарыбыз бар эле үйүмүздө. Эми азыр бардыгы жаңы 7 миң акча кетип калат экен. Ошого мага жетеби, жетпейби? Менде ундай акчам жок. Өзүм экинчи группа инвалид пенсионермин. Ош шаарындагы Навай көчөсүндө 2010 жылга чейин жаратылыш газы берилчү. Өкмөт тарабынан магистралдык түтүктөр оңдолуп түзүлгөн. Бирок тургундар өз каражаттарынын эсебинен үйлөрүнө газ түтүктөрүн орнотуу керек. Жашоочулар ага ыраазы болушса, орнотулуу үчүн түзүлгөн сметага нааразы. Анткени көпчүлүк жашоочулардын каражаты жетпейт. Магистральный трубадан үйгө кухнягача жеткиришке бирөөсүнүкү бир 10 метрде, бирөөсүнүкү бир 20-30 метрде ар турду расстоянияда энди неме уличный магистраль трубадан то немегече, кухнягача. Ошого эми горгаздын сметасы абдан кымбат смета түзүшүп коюптур да кызым. Метрине где-то 380 сомдон туура келет. Ошода эми базы бу Навай көчөсүндөгү баары жабырленген адамдар мына койгонуңда 10-жылдагы вакыядан кийин көбү иштебейт. İştegeninde ошого ашынып жетин алып атат да, şu акчаны төлөшкөчү 7 миң, 10 миң, 15 миң, мен өзүм лично 19 миң менен алып кирдим үйүмгө. 19 миң акчам кетти. Жергиликтүү тургундар акысыз куруп беришпесе да түзүлгөн сметаны арзандатууну өтүнүшөт. Endi magistral gaz trubalari keldi, katta trubalarni qo'yishib berdi, rahmat. Endi uylarga, xonadonlarga olib kirish kerak bo'lyapti. Shunga hukumatimizdan iltimos, smetalarini sal kamaytirib, arzon narxlarga qilib bersa, yana ham rozi bo'lardik. Ал эми Ош газ чарба башкармалыгынын башчысы жашоочулар өтүнгөн сунуш аткарылбасын айтат. Түтүктөрдү орнотуу баасы мыйзамдын негизинде болуп жатканын айтат. Анан кийин где-то 7 километр газ түтүгүн тарттык, где-то 5 миллион 300 миң сомдук. Бул көчөдөгү газдар. Үйдүн ичине проектин өздөрү жасаш керек, трубасын өздөрү алыш керек, монтаждын акчасын өздөрү төлөш керек элчи. Анан эгер калькуляциясы туура эмес дей турган болсо, мүмкүн туура эмес кылып койгондур. Аны келсин көрөбүз. Обязательно чарасын колдонобуз, эгер туура эмес кылган болсочу калькуляцияны. Но бизде ар бир немеге, метрге, ар бир сантиметрге эсеби бар. Ошончо тартат да. Эгер ашыкча камыраак тартып туруп, ашыкча эсептеп койгон болсо, сразу чыгат да, ал уже беките албайт анча эч ким. Эгер жердин астына көмүп койсо же болсо иштетип жеп койгон болсо, анда кайта эсептеп чыгыш кыйын да. Газ чарба башкармалыгынын башчысы өкмөт тарабынан жаратылыш газын эсептөөчү приборлор акысыз орнотуларын айтат. Үйлөрдүн ичине түтүктөрдү киргизүү үчүн акча каражат каралган эмес. Алар жергиликтүү тургундардын коомдук фонддорго кайрылуусун сунушташат. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антамак. Бүгүн Ош шаарына саат 2 чамасында ажылык сапарга аттангандардын экинчи добу кайтып келди. Келген ажыларды тосуп алуу үчүн Ош шаардык аэропортуна 500дөй жакын туугандары чогулган. Жалпы түштүк аймагы боюнча быйыл 3152 адам ажылык аттанган. Алардын катарында Асылкан Марифова да бар. Ал аман-эсен кайтып келгенине Аллага ыраазычылыгын айтат. Жатаканабыз бекер болду. 21-чип, 24-чип келдик. 33 күн болдук. Кабаларга барышты, Арапаттоого чыктык. Парыздын ошо 5-парызды аткардым. 5 парыз бар да. Эскерте кетсек, Ошто зыяратчылардын алгачкы тобу ушул жылдын 18-сентябрында учуп кетишкен эле. Бүгүн Меккеге сапар тарткандардын 3-чү тобу келди. Зыйнат Турдубекова, Надырбек Боронбаев, Антамак. О факторах риска, который доводится до
торговли людьми. Кыргызстандын түштүгүндө кулчулукка жана жаш балдарды саткан фактылар көп кездешет. Ошондуктан бул тармакта глобалдык чара көрүү зарылчылыгы бар. Улупка коомдук фонду тарабынан жана Евро биримдик менен ЭККнун каржылоосунда жыйын уюштурулду. Айрыкча ошо Россия, Казакстан акыркы мезгилде даже мына Кытай эместе дагы кулчулукка дучар болгондар бар үчүн консулстволорду да чакырдык. Конкреттик бир цифраны азыр айтпайм, себеби бул мен айтсам азыр туура эмес болуп калат, себеби конкреттик цифра жок. Бир жылда мындайча айтканда бир 20-30% ошол адам сотуусуга дучар болгон биздин жарандар тактанып атат. Жыйындын соңунда жашоо шарттары оор болгон балдарга көмөк көргөзүү жолдору да сүйлөшүлдү. Ошондой эле чет элге иштеп келүүгө чыгып бара жаткан жарандар жөнүндө сөз болуп, келечекте аткарыла турган маселелер талкууланды. Өзү пластиктен коюлуп калганда, суу сыганда булар эрип кеткен жерлери бар. Бекжан Жээнбеков Оштогу Ак Тилек микрорайонундагы таланттуу балдар орто мектебинин чарбалык иштери боюнча жетекчи болуп иштейт. Анын айтымында азыркы күндөрдө кышка даярдануу негизги маселе болуп турат. Анткени бул мектеп энерго үнөмдүү болгондуктан атайын күн нуру менен жылытуучу системаны оңдоп түзөө иштери убакытты талап кылат. Бунун жакшы жагы ошол азыр кээ бир жерлерге свет жокунда деле иштей берет. Столойлорго, душтарга, ушуларга бардыгына ушул жерден кетет да суу, жылуу суулар. А буну караганы канча адам иштеп атат? Буну азыр бир эле адам карайт, ошо сантехник. Анан буну сантехник дагы ушу Түркиядан атайын ушу специалист келет экен дагы ошол биздин эмелерге үйрөтүп берет, анан иштетип баштайт да. Бул мектептин чатырында гелиевый батарейкалар орнотулган. Алар күндүн нурун кинетикалык энергияга айландырып, жылытууну камсыз кылат. Бул мектептин ашкана, спортзал, концерт жана гимнастика залдарындагы жылуулукту камсыз кылып, ошондой эле жуунуучу жайларда сууну ысытып берет. Негизгиси дейт аталган жайдын жетекчиси Салтанат Аманова мектептин проектисинде жылуулук системасынын өзгөчөлүгү. Мурунку жылы кыш мезгилинде 3 күн ушул Батыш кичи районунда свет өчкөндө биздин мектебибизде 3 күн свет болгон жок. Биз өзү ошол электр энергиясы менен жылыйт деп атпаймынбы? Электр энергиясы менен 3 күн жылыбаган мезгилде дагы мектепте жылуулук сакталды, 18 градустан төмөн түшкөн жок. Бул деген ар бир терезелердин, эшиктердин, ошондой эле мына полдун, ошондой эле мына шыптардын дагы жылуулук системасына катуу көңүл коюлуп курулгандыгында да. Күндүн нурун иштетүү бул жардамчы энергия болсо дагы экологияны сактоодо чоң ролду ойнойт дейт Ош мамлекеттик университетинин табият таануу жана география факультетинин ботаника кафедрасынын доценти Орунбек Каланов. Бул өтө жакшы нерсе. Бул биринчиден экологиялык жактан өтө жагымдуу. Башкача айтканда, энергияны иштеп чыкканда тигил же бул деңгээлде жалпы экологиялык системага өзүнүн тескери таасирин тийгизери жалпыга маалым. Мисалы үчүн ошол гидроэлектр станциясы болсо деле экологиялык таза деген менен ондогон, жүздөгөн гектар жерлерди суу сактагыч басып калат. Ошол жерде фотосинтездөөчү өсүмдүктөрдү жок кылат, мисалы үчүн. Же болбосо жылуулук электр станциясы дешет. Мисалы Ошто бар. Мына бул Бишкектин негизги энергиялык булагы дагы ошого таянып калат. Мисалы көмүрдү жагат дагы ошодон пайда болгон жылуулук несебинен баягы суунун буусун пайда кылып алып, анан кийин электр энергия алат. Эми олорго караганда же болсо дагы бир нерсеси, жанагы жылытууну жаратылыш газы менен же болбосо жөн эле отун жагуу менен. Таш көмүр болобу, мейли жыгач отун болобу. Ушу менен жакканда баары бир айлана чөйрөгө атмосферадагы газдык балансты тигил же бул деңгээлде бузата турган кубулуштар болот да. Ал эми күндүн энергиясын пайдаланууда мындай кубулуштарга чекит коюлат. Кыргыз-түрк достугу таланттуу балдар мектеби 2012 жылдын 26 ноябрында ишке кирген. Азыркы учурда бул жерде 1200 окуучу билим алат. Имаратты Туркияны Тика компаниясы курган. Адистердин айтымында күн энергиясын кошумча жылытуучу катары колдонуу жылына миллиондогон акча каражатын үнөмдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Өткөн жылы кыш мезгили бизде 3 ай болгону менен бул айдан жарым, тигил айдан жарым болуп 4 айга созулат да кыш мезгили суук.
ошол мезгилде жалпы бир эле жылытуу системасы эмес, жанагы компьютерлерге, микрофон, ошондой эле мына лампочкаларга жарык бере турган ошолордун баарын чогуу эсептегенде 600 000 сомдук эле чыгаша кетти да. А биз ошолдун эле өзүбүздүн Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын бухгалтериясында карап салыштырып чыктык, биздин өзүбүздүн бухгалтер менен, эсепчиси менен бирге. Биздин эле мектептин көлөмүндөгү, биздин эле мектептин несиндеги башка мектептерде 3 миллионго жакын акча кетет экен, сарпталат экен электр жылыткычтын өзүнө эле. Оштогу Ак Тилек кичи районундагы таланттуу балдар мектеби Орто Азияда биринчи жолу курулган энергоэффективдүү имарат болуп саналат. Энергетикалык коопсуздук көйгөйү жыл сайын дүйнө жүзүндө актуалдуулугу күчөп келет. Энергоресурстарынын азайышы жана электроэнергияга өскөн баалар, ошондой эле глобалдык климаттын өзгөрүшү ар бирибизден энергоресурстарын пайдаланууда үнөмдөөнү талап кылат. Бегайым Садыкова, Надырбек Боронбаев, Ынтымак. Бул чалдар жаман чалдар. Дал мына ушул нам менен аталган спектакль өзбекстандык драматург Ахунжан Хакимовго таандык. Бул тамаша Бабур театрынын чыгармачылык тобу тарабынан комедия жанрында сахналаштырылган. Спектакльда инсандын ички дүйнөсүнүн баалуулугу, жашы улуулардын четте калганы туурасындагы маселелер чагылдырган. Бул жашап турган жамиятыбызда shu kunga shunaqa bir qismatga tushib qolgan oqsoqollarga farzandlarning munosabati, atrof muhitning munosabati. Dramaturg Oxunjon Hakimov shuni qalamga olgan, shu yolg'iz qoldirmaslik, oqsoqollarga bee'tibor bo'lmaslik, shu otalar endi bir yosh o'tib, farzandlarini kamolga yetkazib, endi taqdir hukmi shunday bo'lgandan keyin oramizda borda bunday taqdirlar. Спектакльде актер Бахтияр Хурбаев жөнөкөй кембагал, ошондой эле үйлүн албай жүргөн почта кызматкеринин образын жараткан. Ал бул ролун бир канча жылдан бери дублерсиз аткарып келем дейт. Ma'nolar shundaki, haligi pensiyalar kechikib keladi-yu. Kechikib kelganda otaxonlar, onaxonlar so'kadida, nimaga pensiyani kech olib kelyapsan? Olmayman bunaqa pensiyani. 4 oyda 2 oyda bir kelsang. Men uyda keyin yig'layman. Men o'zim yetim bo'lsam, kambag'al bo'lsam, davlat bergandan keyin olib boramanmi sizlarga pensiyani? Bir oyga gazitga yozilasiz. 2-oyga lotereyaga yozilasiz. 10 ming olan otam. Shundan men ushab qolaman. Турмуштан азап чегип, өзү бир канча жылдан бери жалгыз калган аялдын ролун Алла Аскарова жараткан. Ал посточу чалдын коңшусу болот. Кичинекей образ акырындап чоң ролго айланып кетет. Ушу мен көчө көйлөрдө жүрүп ыстадым өзүмгө. Канака кылып образ тапсам экен өзүмгө деп. Ушу Западныйда кетсем, бите хотун отурган экен, соода кылып. Татар хотун экен. Пайпак сотуп отурган экен. Ашы хотунду карап туруп, айттымки, шу хотундун образын оламан деп. Shunaqa qilib o'ynashga harakat qildim. Bilmayman, o'xshamadim, lekin shu xotindan shu obrazni oldim o'zimga. Бабур академиялык театрынын жамааты театрдын 95-сезонунда бир топ спектакльдер коюлуусун пландоодо.